салам айталы Таңкы регион телеканалы. Бүгін 14 март, 14 мартта кайрадан 8-тен 9-га чейин 1 сааттык эфирде сиздер менен мен Кубаныч Жантемиров жана кесиптешим Жазгүл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болобуз. Бүгүн биздин студия мына ушундай гүлдөргө толуп турат. Кесиптешим гүл белек кылайын деп колуна кармалган окшойт. Рахмат. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн биз жөн жерден гүл кармап калган жокпуз. Анткени бүгүн биздин студия жалаң гүлгө оролуп, өзүбүзчө эле кесиптешим экөөбүз кубанып, сүйүнүп турабыз. Анткени гүл көңүлдү көтөрөт, кесиптешим. Ооба, сөзсүз түрдө да баягы адамга өзгөчө айымдарга гүл берсең сөзсүз түрдө баягы руханий жактан жан дүйнөсү кубанып, жүзүнө жылмайып түшөт демекчи. Бүгүн биздин куттуу студиябызда бир өзгөчө инсан, өзгөчө таланттын ээси десек дагы болот. Ооба. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто өзгөчө кол өнөрчү, айымдарга өзгөчө көңүлүн көтөрө турган мына ушундай азыр көрөсүздөр го, деп эсиң ой турган сонун гүлдөрдү жасай турган болгондо дагы ар бир гүлү өзгөчө, ар бир гүлү кайталангыс, анан дагы кечинде уктаганда жандырып койсоң сонун светильник болуп тура турган гүлдөрдү жасаган айым Махабат Жээнбек кызы бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Гүлдейби мына ушундай? Жакшы, мына ушул адам баласынын эң көп баалуулугу бул убакыт демекчи, эртең менен ушуга карап таңда келип бергиңизге терең ыраазычылык билдиребиз, баягы уйкудан бөлүп. Анан айтыңызчы, мына ушундай сонун кооздукка бөлөп, мына сонун баягы кол өнөрчүлүккө бул нерсени кайсы жылдан баштап, канча убакыт болду аркалаганыңызга? Кантип келип калдыңыз? Кандай ой менен? 5 жылдан ашты, Кудайым буйрса. Эң биринчи ушу өзүм деле жазап сатайын деп тандап алган жокмун. Үйдө отуруп эле бош кезде балдарды караганча, анан кийин өзүмдүн үйүмө гүл жасайын деген максатта эле үйрөнүп, анан кийин эле уже бир аз убакыт өткөндөн кийин эле уже сатып баштадым гүлдөрдү. Суроо талап болуп эле анан элдер суранып. Улам жасап коем, кайра эле алып кетип калышат. Жазап аласыңдар деп кайра жасап койсом дагы алып кетип калышат. Аны ошентип сатып калган болчумун. Өтүкчү өзү эме болот деп коет го, сапожник без сапог дегенде өзүңүзгө калбай эле жасаган сайын сатылып кетишкен. Буйрутмалар менен жасайсызбы негизи же өзүңүздүн буйрутмалар менен? Азыр буйрутмалар менен. Региондорго дагы салабыз, азыр буйрса жетишпей калдык, акыркы уже 8 март өткөндө аябай эле жетишпей калдык. Эң алыскы салганыбыз Казакстанга чейин салдык. Ош эң көп талап кылган ошо Ош менен Казакстан көбүрөөк алды да. Командабыз менен жетишпей калдык. Таң аткычак токтобой калган күндөрүбүз. Демек сиз өзүңүз эле жасабай, окуучуларга үйрөтүп же аларды жумушка алып, жумуш менен камсыздап атат экенсиз да башкаларды дагы. Онлайн дагы, жандуу дагы үйрөтөм үйдөн. Онлайн дагы азыр Кудайым буйрса ошо Кыргызстан боюнча региондорго гүлдөрүм тарап атат. Кудайым буйрса. Мына ушундай чоң гүлдү жалгыз өзүң жасай алат экенсиң да демек, бир эле кишинин колунан чыгат. Караңызчы кесиптеш. Кандай сонун, Кандай сонун болуп атат, бул жерде толтура гүлдөр бар экен, анан баягы кооз десек дагы кооз, анан ар бирөөсүнүн өзүнүн баягы функциясы бар экен десек дагы болот, менде бул жерде гүлдөр күйөт экен. Ооба, светтеги гүлдөр күйөт атат. Жатканда күйгүзүп койсоң, баягы өзгөчө бир атмосфера тартуулай турган нерсе экен, Сонун маанай тартуулайт гүлдөрдү. Гүл жасаганда чарчооңузду унуткарып эс алат чыгарсыз. Албетте. Көп кээ бир адамдар болот го, шашып ушуп, анан убактым жок деп, мен наоборот бош убактымдын баардыгын ушу гүлдөрүмө арнайм да. Бир жака чыгып, эки жака чыгып, айылчылаганга да убактым дагы жок. Жумуштан чыгып алып, кайра үйгө келип гүлүмдү жасайм. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто мына ушундай студияда сиздер көргөн гүлдөрдү жасаган кол өнөрчү Махабат айым бүгүн бизде конокто. Эгерде сурооңуз болгон болсо, же болбосо каалоо тилегиңиз болсо, сиз дагы мына ушундай кол өнөрчүлүктү үйрөнүүнү, өзүңүздүн аймакта жашаган айымдарга кол өнөрчүлүктү үйрөнүп алып жасап сатууну кааласаңыз, же болбосо онлайн бизнес деп калдык го, азыр онлайндан акча табууну үйрөнгүңүз келсе, анда сурооңуз болсо, экран астында жазылган номерлерге сурооңузду калтырыңыз. Чалууга болбойт. Сүйлөп жиберсеңиз дагы уга албайбыз. СМС билдирүү гана калтырасыз. Биз түз эфирде сиздин сурооңузду берүүгө аракет жасайбыз. Эми Махабат эже, бүгүн мисалы бул гүлдөрдү сиз айтып калдыңыз да, жаңы гүл деп. Кыргызстанга эми сатылат буюрса, онлайн урогун дагы тарттым. 2-3 күндөн кийин даяр болот, Кудайым буюрса. Бул гүлүм дагы Кыргызстанда жок, бул өзүмдүн
мен өзүмдүн жеке меники да, авторум мен бул гүлдүн. Жыгылбайт экен, катуу экен. Кулап түшсө дагы эчтеке болбойт, жууганга болот, шаңдаса сүртсөк дагы болот, судан дагы коркпойт да. Демек жуусу болот экен. Анткени чын эле актар бат чаңдайт, бат кир болот, анан сууласа болот экен. Эми кандай материалдар колдонулат буга? Эмнелер кетет? Бул мисалы бул гүлдүн материалы фоамиран. Караңыздар, бул матовый болуп турат. Ооба. Матовый болуп турат. Бул деле жууганга болот. Чаңдаса эчтеке болбойт, сүртсөк дагы болот, судан коркпойт да. Эчтеке болгон эле бул жумшак да. Болгону күчкө салып айырбаш керек да. А бул дагы бул болсо глянцевый, жылтырап коет. Караңыздар, экөөнүн айырмасы бар да. Бул материалдардын аттары мисалы бөлөк. Мунуку бөлөк, мунуку бөлөк. Аттары, өздөрүнүн аттары бар. Жууганга болот, эчтеке болбойт. Аябай көп убакытка чейин турат. Бул өзүнүн формасында турбайбы? Эгерде жууп, баягы сүрткөн сайын формасынан кетпейтпи? Жок, эчтеке болбойт. Формасын жоготпойт экен, демек. Жакшы экен. Сонун экен. Анан эми мисалы мен үйрөнүүнү кааласам, сизге окугум келсе, анан чындап эле онлайндан сабактарыңызды көрүп эле үйрөнө аламбы? Мындай үйрөнө турган өнөрбү негизи? Ооба, өтө оңой, жөнөкөй. Кээ бир эжекелер чалышат, мисалы региондон чалышып, канча айда үйрөнөбүз деген дагы суроолор болот да. Анан ай эмес, аз эле саналуу эле 2 саат, 3 саат убакыт кетет, мисалы бир гүлгө, бир роза гүлгө. Бул бир тюльпанга мисалы 10 мүнөт убакыт кетет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз биздерден алыстабай туруңуздар, жаңыдан уйкудан ойгонуп аткан болсоңуздар жакыныраак чакыралы. Бир рекламалык чыгармадан соң кайрадан жолугабыз. Дагы бир жолу кутман таң, урматтуу мекендештер, сыналга жакыныраак келиңиздер. Биз эфирибизди маегибиз алда карай уланталы. Махабат айымды мына бүгүн ушундай өзгөчө гүл дестелерин десек дагы болот. Анан негизи эле бул убакытта мисалы бир гүлдү жасаш, ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы бар да, ар бир жумуштун өзүнүн кесиптин кыйынчылыгы бар. Анан бир гүлдү жасашта, мисалы ушул эле бул гүл болсо, ошону жасашта кандай кыйынчылык болот, канча убакыт сарпталат, канчалаган нерв кетет, Уйкусуз түндөр, Уйкусуз түндөр. Кээде уктабай жасаган күндөрүбүз болот, гүлдөрдү дагы. Бирок мен үчүн кыйынчылык деп айтпайм. Башка жаңы, мисалы жаңы үйрөнгүсү келгендер, онлайнга келип, же болбосо жандуу келип үйрөнөм деген эжекелер айтат да. Мен ушу гүлдү үйрөнө аламбы, мен жасай аламбы деп кайра мага суроо беришет да. Аны айтам, албетте жасай аласыздар, колуңуздардан келет, үйрөнө аласыздар. Убакыт болгону айтат го. Самое главное желание, остальное не важно дейт го. Харекет болуш керек башкысы. Сиздердин каалооңуз болуш керек, болду. Эгер каалооңуздар болсо, анда үйрөнүш бат эле. Анан бул жакта эң четтеги сары гүлүңүз өзгөчө экен. Шаркырап суу аккандай болот экен, эми көрбөйлүбү ошону? Ооба. Анан Махабат айым ушу Шаркыратма, водопад, светильник деп коебуз. Гүл дагы болот, светильник дагы болот, и шаркыратма дагы болот. шаркыратма дагы, Мына суу сагып баштады. жарыктандыргыч, анан мынакей. Караңгыда аябай Бул сонун баягы, свет чыгат. мен бул нерсени түшүндүм окшойт. Кесиптеш баягы кээде суунун шаркыратманын жанына барып уктагың келет го. Ооба. Анан кечкисин ошондой атмосфера болот окшойт да. Ооба, эс алат экенсиң, Эс алып келсең кадимкидей суунун шаркыратмасы ар бир тамчысынан анан ушундай бөлмөң жарык болуп турса бир өзгөчө болот болуш керек экен да. Караңгыда дагы мындан сонун көрүнөт. Азыр бул жакта освещение көп болуп, свет чыкпайт. Жарык болуп атат, ооба. Светтин баары караңгы болгондон кийин вообще сонун көрүнөт да, аябай жакшы көрүнөт. Мына ушул гүлдү жасаганга канча убактыңыз кетти? 2,5 саат, 3 саатта бүттү. Саламатсызбы эжеке, сизди интернеттен көрүп калдым. Онлайн кантип катышсак болот? Мен да толук жалаң эле WhatsApp 30 жаштамын дейт. Кантип катышсак болот онлайн дейт. Instagram баракчама киришсе, ал жакта таплинг номерим бар, ошо WhatsAppка түшүшөт ошол жактан. Урматтуу телекөрүүчү, чалуу жасабаңыз. Анан сүйлөп жөнөтсөңүз дагы биз сиздин сүйлөгөнүңүздү түз эфирден угуп, конокко айтып бере албайбыз. Жазсаңыз гана сиздин сурооңузду айтканга биз аракет жасайбыз. Эгерде сурооңуз болгон болсо, же сиз дагы мына ушундай өнөрдү аркалагыңыз келсе, анда WhatsApp номерге билдирүү гана, кат гана калтырсаңыздар болот. Эми кесиптешим экөөбүз дагы бир нерсе жасап көрбөйлүбү? Биздин дагы колубуздан келеби, келбейби? Бир аракет жасап көрбөйлүбү? Жасап көрсөк болот.
гүлдүн суусун өчүрүп туралы, Баракелди. Аябай жакты мага. Бул мисалы жалбырактарын ала келгеним, бул молдуктар моого басасыз да азыр. айымдарга себет гүл берсең, ичинде себеттеги гүлүң күйүп турса кандай сонун, Кандай сонун ого да. Кечинде үйгө барганда сайып коюп уктайсың деп ушундай белек берип койсоң кандай сонун, Ооба да. Адам көңүлү көтөрүлөт. Азыр эмне кылабыз? Жалбырагын жабыштырабызбы? Материалды алыш керек болот ат. Бул астына кое турганыбы? Бул формалар ошо суаккан гүлдүн, мореке суаккан гүлүмдүн жалбырагынын формасы. Бул эмнеден жасалат, катуу экен? Бул ошо смола гүл, бул чет жактан келет да, Россиядан келет. Бизде Кыргызстанда чыкпайт бул гүлдүн немелери, материалдары. Продукциялары ичиндеги. Бардык кездемелерин биз Россиядан алдыртабыз. Кытайдан дагы алдыртпайбыз, только Россиядан келет. Эң башкысы суу тийсе дагы эч нерсе болбойт экен, жакшы экен, Сынбайт дагы, и бул фен менен жылытып, андан кийин ушунун үстүнө форма басып чыгабыз да, моолар басып чыгат. Жасай турган нерсеңиз демек- жок болот ага жерде. Бул жерде. Демек, жасаш үчүн баягы мына форманы мен ушуга таң калып атканда кантип чыгарат деп тетигиндей формаларды чыгарыш үчүн биринчиден ысытып алып андан кийин чыгарат экен да. Бул даяр кесилген изолондорбу ошондо? Ооба. Мынакей ушул эле кездемелердин бардыгы. Анан мисалы изолондо деген өзү мондай сызыктары жок да, бул сызыктарын кантип коесуз? Ушундай мына могу формаларды жылыткандан кийин бул строительный фенге жылытып баскандан кийин мына могу форма ичине басылат да, караңыз. Мынакей кесиптешим. Мына. Бул форма моуну койгондо, анан бул жалбыракка эме, гүлгө эме болуп чыгат экен да. Ис түшөт турбайбы? Мына караңыздарчы, биринчи ысытат экенбиз, анан ушундай атайын форманы чыгара турган форманы чыгарганга атайын салат экенбиз. Алгандан кийин анан мына ушундай сонун гүлдөр пайда болот экен. Биз бирок жасай турган нерсебиз алыста туруп калыптыр. Колу жетпей жатат. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, катышыңыздар дейли, өзүңүздүн атайын курсун, сабактарыңыз мына ушундай сонун гүлдөрдү жасап, бул деле үйдөн жасап алып туруп, балким туугандарга, балким тааныштарга, балким жакын адамдарга деле белек кылсаңыздар, бул кандай сонун нерсе, жашоодо бири-бирибизге белек беришибиз керек да. Анан мына ушундай кол өнөрчүлүк, мына ушундай жакшы нерсени үйрөнүп алсаңыздар, өзүңүздөргө дагы пайда демекчи. Андыктан Махабат айымга чакырабыз. Анан эми оор жумуш эмес экен, материалдар жеңил материалдардан жасалат экен, чаң болбойт экенсиң, мындай кээ бирки жумуштарда баягы оор болот, айымдарга баягы көтөрүш керек болот. Бул бардыгы эле жеңил нерселер экен да, оңой экен. Ооба, жеңил. Канча убакытта жасап үйрөнө алышат эми, мисалы сизден үйрөнгүсү келгендер? Ар бир гүлдүн өзүнүн убактысы бар. Мисалы, бул гүлдү 3 саат убакыт кетет. 3 саат ичинде эле бүтөт, даже 2 саат. Мен азыр өзүм жасаганда 2 саатта жасап бүтөм. Жаңы үйрөнгөндөр болсо, где-то 3 саат, 4 саат. Анткени онлайн болсо, видеолорду көрүп жазышат да. Улам токтотуп 3 саат, 4 саат убакыт кетет. Мен өзүм жасаганда 2 саат убактым кетет. Бул чылпанга болсо 5 мүнөт ар бир чылпанда. Бардыгын даярдап заготовка кылып алам. Кошкону ошо 5 мүнөт убакыт кетет. Бул негизи ушул жасап, ушундай гүлдөрдү, ушундай нерселерди жасайм деп анан башындагы үйрөнүп аткан учурда канча убакыт кетти сизге? Башында мен үчүн аз эле, көп деле убакыт кеткен жок. Анткени ар бир гүлдү үйрөнгөн сайын улам баягы үйгө келген кишинин бардыгы кетпейт. Үйгө келген коноктун бардыгы кур кетпей, гүлдөрүмдү либо светильниктеримди көтөрүп кетишет, же болбосо үйдө дагы менин живой гүлдөрүм бар да, бөлмө гүлдөрү бар. Аларымды көтөрүп кетет. Менин үйүмө келген кишинин бардыгы кур кетишпейт. Сиз өзүңүз кайсыл жактан үйрөндүңүз? Россиядан үйрөнгөн болчумун 5 жыл мурун. Барып үйрөнүп келгенсизби? Барып үйрөнүп келген болчумун. Жанды үйрөнгөнмүн. Бардык гүлдөрүмдүн бардыгын жанды үйрөнгөнмүн. Онлайн үйрөнгөн эмесмин. Бүт бардык гүлдөрүмдү жанды үйрөнүп, анткени ар бир деталин жеткиликтүү, жакшы түшүнүп өзүмө сиңирип алайын деп мен өзүм үчүн үйрөнгөнмүн. Муну сатам, же болбосо ушундай укмуш сатып, онлайн сатып, региондорго салам деген ой такыр келген эмес да. Мен жөн эле бир гүл өзүм үйүмө жасасам деген эле ой болчу. Анан кийин эле уже жандуу мастер-класстарга барып атып, уже гүлдөрүмдүн түрлөрү дагы көбөйүп кетти. Ошо 5 жылдан ашты, Кудайым буйрса. Жакшы, анан
баягы ассортимент деп коет го, гүлдөрдүн көп түрлөрү деп калдыңыз, анан ошол нерселерди мына айтып калдыңыз, үйрөтсөм деген, баягы өзүңүзгө шакирттер бар экен, шакирттерди алсам деген. Анан негизи эле алдыда ушундай максат пландар барбы? Балким чоң бир мектеп ачасызбы ушул боюнча? Балким чоң бир долбоор жасайсызбы? Буюрса башталып атат акырындык менен. Кудайым буюрса, азырынча окуучуларым бар регион боюнча. Эгерде мисалы Ошто заказ болуп калса, срочный заказ мага бул гүл керек деп калса, мен Оштогу жакшы аябай өзүмдөй окшош кылып, меникиндей кылып жасаган эжекенин номерин беремин. Ушул айымдан алсаңыздар болот деп. Эгер ошол кардар ошол эжекенин гүлүн жактырса, значит анын кардары болот дагы, кийинки гүлдөрүн дагы ошол эжеге барып заказ буйртма берерде ошол эжеге барып заказ берип турат да. Региондордун баары азыр Кыргызстан боюнча тарап атат, гүлдөрүбүз онлайн сабактардын баардыгы тарап. Кудайым буюрса, азыр үйрөнгөндөр аябай көп. Үйрөнгүм келет. Мен дагы үйдө отуруп киреше тапкым келет деген айымдар азыр өтө көп. Ошон үчүн онлайн чыгарганга аракет кылдым да. Анан эми демек сиздин окуучуларыңыз дагы сиз сыяктуу болуп үйрөнүп алып, анан өз алдынча акча таап жаткан экен алар да. Ооба, сатып атышат, Кудайым буюрса, сатып атышат. Анан Бишкектен, региондордон суранып калса, аймактардан сиз өзүңүздүн ишенген окуучуларыңызга жиберет экенсиз. Жиберебиз. Кээде эгер жетишип койду, өткөндө акыркы 8-мартта даже Россиядан заказ беришти 4 гүлгө. Москвадан заказ беришти. Бизге Москвага, Кыргызстандан Москвага салыңыздар деди. Элестетиңиздер. Ал жактан 5 күндө барат экен, жетишпей калабыз деп. Ал жактан Москвада дагы тааныштар бар да. Ал жактын номерин берип, ал жактар менен байланыштырып, ошол жактан гүл заказ кылышты. Анан бул жакта куурчак турат. Бул куурчактагы күйөөбү, анан баягы кичинекей кыздарга кээде өзгөчө бир белек бергим келет да. Анан балким кичинекей кыздарыбыздын туулган күнү болгондо ушундай берсек болот окшойт. Бул дагы гүл экен, гүлдөрү бар экен, бирок светильник сыяктуу окшойт да бул да. Ооба, светильник күйөт, розовый болуп күйөт. Аябай өзгөчө светильник. Сиз айткандай кыздарга, туулган күндөргө жетет. Куурчакты жакшы көрөт кыздардын баары. Аябай сол карындаштарга белек кылсак болот экен. Өзгөчө жууганга болот муну дагы. Чаңдаса жууп койсок болот болгону. Патронуна лампочка жагына эле суу тийбеш керек, ал жагын чыгарып эле жууп коебуз, болду. Эчтеке болбойт. Демек, баягы батарейка салынбайт экен, эмеге жазат экенбиз. Включатель өчүрүп күйгүзгүчү менен. Жакшы экен. Ыраазычылык билдиребиз анда. Махабат айым өтө сонун болду, бүгүн өтө сонун маек болду. Бизге да аябай жакты, жарк эт дегенде эле мына ушул студиябыз көрүпкө бөлөнүп калды, кесиптеш. Ооба, сонун болду. Ар бир инсанды гүл сөз түрдө көңүлүн көтөрөт да. Кандай гана маанайда болбосоң, болуп аткан учурда дагы гүлдү көрсөң дароо эле баягы чөгүп турган маанайың көтөрүлөт. Кимдир бирөөгө капа болуп аткан болсоң, балким баягы таарынычың жазылат дегендей. Анан сизден көпчүлүк учурда кимдер буйртма беришет, мырзалар дагы атайын айымдарына алат болуш керек. Көбүнчөсү мырзалар дагы берет. Даже кээде мырзалар өздөрү алышат гүлдөрдү. Бөлмө гүлдөрүн дагы алышат, менде бөлмө гүлдөр дагы бар да. Мырзалар дагы гүлдөрдү аябай жакшы көрүшөт экен. Даже өздөрү заказ берип, аттарынан берип билет экен, өздөрү уход кылганда билишет экен. Менде анча-мынча ошо майрамдарда даже канча десем бир 20% мырзалар десем болот. Гүл заказ бергендерчи. Живой гүлдөрдү дагы алышат. Таппай калганда. Анан мен жубайымды дагы окутуп бериңизчи деп мырзалар өздөрү сунуш киргизип болгон, анда 2-3 жол болгон. Өздөрү алып келип, келинчектерин кайра алып кетет. Гүлдү үйрөнүп, жаза бүткүчөктү күтүп турушат. Машинасы менен алып келип, кайра алып кетишет. Ушундай болот. Кандай керемет мына кеңештешим. Караңыздарчы, урматтуу мырзалар, бул өзгөчө сонун нерсе экен. Андыктан айымдарды алып келип, мына ушундай жубайыңыздарды алып келип үйрөтүрсөңүздөр болот. Мына Махабат айым баарын үйрөтөт экен. Андан тышкары дагы баягы
күн сайын биздин жашообуздун жарыгы болгон айымдарга белек берип турсак сонун болот да. Андыктан урматтуу мырзалар, мына ушул Махабат айымга кайрылсаңыздар, мына сонун ушундай белектерди 8 март мына жакын арада өтүп кетти. Ошол эле сүйүлөр күнүндө Ноорус келатат, мынакей Ноорус майрамыбыз. Ошол майрамдарда дагы алып берсеңиздер эмнеге болбостур. Саламатсыздарбы? Гүлдөрдү кайсыл жактан алсак болот дейт. Дарегиңизди же болбосо Instagram баракчаңызды айтып коюңуз, кантип издеш керек? Махабат гүлдөрү. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз бүгүнкү эфирден соң дагы кененирээк гүлдөрү жөнүндө көргүм келет десеңиз, анда Instagramга башпаңыз, Махабат гүлдөрү деп жазсаңыз, Махабат айымдын жеке баракчасына барасыз да. Ошол жактан мындан башка дагы толтура гүлдөрдүн түрүн көрөсүз. Кааласаңыз үйрөнүп, кааласаңыз сатып алсаңыз болот экен. Эми сизге эркин микрофон берели, атайын убактыңызды бөлүп, анан таң эрте мына ушулардын баарын жүктөп көтөрүп келип, баягы бир топ энергияңызды дагы короттуңуз, убактыңызды дагы кетирдиңиз. Эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот. Чоң рахмат, бүгүн чакыргандарыңыздарга аябай ыраазымын, кубанычтамын. Сиз айткандай, ар бир гүлдүн адамга маанай тартуулайт да, чынында. Даже себепсиз деле ушул гүлдөрдү алып белек кылсак болот да. Жөн эле майрам болбосо деле, туулган күн болбосо деле аябай сонун маанай тартуулайт. Бул башка гүлдөрдөй болуп, солуп да калбайт, өлүп да калбайт. Бул көпкө тура берет да, көп убакытка чейин. Мен эмне деп айтмакчымын, ошо менин күйөрмандарыма, менин Instagram баракчамдагы мени байкап жүргөн эжекелерге сонун жаңылыгым бар, буюрса ушул Ороз айына карата менден кайрымдуулук болсун деп, менин командам менен мен өзүмдүн мастер-классыбызды онлайндагы, жандуудагы 10 гүлдүн мастер-классын биз белекке арзан эле баада скидка кылып, ошо Ороз айына биздин Кыргызстан боюнча айымдарга эмне деп коет? Кайрымдуулук кылат экенсиз, кайрымдуулук жардам болсун деп, эң арзан, аябай эле арзан баада. Канча болот баасы? 500 сом болот. Мынакей. 500 сомго сиздер көп гүл үйрөнө аласыздар. Бул Ороз айында эле, ар бир жылдын только Ороз айында эле болот. Калган айларда ал баа кымбаттайт. Только Ороз айында. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыз. Ороз айынын урматына Махабат айым атайын кайрымдуулук жасап болгону 500 сомго 10 гүлдүн түрүн жасаганды үйрөтөт экен. Абдан арзан баа. Анан демек мына ушул мүмкүнчүлүктү сөзсүз пайдаланып калыш керек. Ыйык Рамазан айында, ыйык Ороз айыбызда пайдаланып калыңыздар. Мен дагы катышкым келет, анан Ороз айындагы кайрымдуулукту мен дагы алгым келет десеңиз, анда Махабат айымдын Instagram баракчасына башпагасыз, Махабат гүлдөрү деп жазсаңыз чыгат экен. Анан сиз дагы мына ушундай өзгөчө өнөрдүн ээси болот экенсиз. Анан бул гүлдөрдүн сезону жок экен. Кээ бир товардык бизнесте сезону болот. Өтүп кетет, чирип кетет, же болбосо өлүп калат, же мөөнөтү өтүп кетет, колдонууга жарабай калат, же болбосо ар бир кээ бир товарлардын өзүнүн эле сезонунда гана сата аласың, калган учурда сата албайсың. Мисалы, жаңы жылдын өзүнүн товарлары бар, сүйүү күнүндө өзүнчө деген дейт. Бул гүлдөр болсо кайсыл күнү болсо дагы, кандай адам болсо дагы сизден жасап эле койсоңуз, кайсыл бир учурда сөзсүз жасаган эмгектериңиз сатылат экен. Кардар жок болсо деле толтура кылып жасап койсоң, бирден сатылып отуруп, анан баягы биринен бири көрүп отуруп жактыргандан кийин ала беришет экен да, мен только жалаң гана заказга жасайм, буйртма менен жасайм деп отура бербеш керек экен. Жасай берсең сөзсүз сатылат экен. Сиз үйрөнөсүзбү кесиптеш? Мен дагы баары үйрөнүңүз ошо. Сабакка катышайын деп чечтим. Мен сөздү эле билем да, эми колумдан жакшы келбейт да. Сөздү эле кесчү элем, эми бүгүн мен дагы кошулуп буйруса окуйн деп чечтим. Анткени ушул жерден көрүп, ушул нерсени мен да жасай аламбы деп аябай таң калып атам да. Эми биз болсо мына ушу менен аяктайлы. Сөз түрдө урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сонун маек болду, пайдалуу кеңештер болду, пайдалуу маек болду. Андыктан мына бүгүнкү студиябызды жаркырап турган бир өзгөчө таланттын ээси бүгүн бизде конокто. Махабат
Жээнбек кызы конокто болду. Мына ушундай өзгөчө гүлдөрдүн түрүн жасаган айымыбыз конокто болду. Эгерде сиз дагы үйрөнүүнү кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө эжекеден үйрөнүп алсаңыз болот экен. Болгону орозо айында гана. Мына ушул нерселерди жасаган ар бирибиздин колубуздан келет экен. Мен жасай аламбы? Менин колуман келеби? Мен дагы ушундай кооз, сонун, чоң гүлдөрдү жасай аламбы? Болгондо дагы өзгөчө экен деп кабатыр тартып жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө сиздин дагы колуңуздан келет экен. Сиз дагы жасай алат экенсиз. Ооба, андыктан биз эфирибизди улантабыз. Алыстабай туруңуздар. Жардамалык чыгармадан соң кайрадан жолугабыз. Арыбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз Швеция өлкөсүнөн, Дания өлкөсүнүн борбору болгон Копенгаген шаарына келдик. Артымда Өрүсүн көпүрөсү. Скандинавиянын чоң ортосунда жайгашкан, дүйнө элине велосипедке ыңгайлуу өлкө катары белгилүү. 2017 жылы Европанын маданият борбору болуп тандалган өлкө Даниядабыз. Копенгаген, Орхус шаарларында болуп, жомок дүйнөсүнө чөмүлдүк. Жомоктой өлкөдө жашап иштеген кыргызстандык эмгекчил, иш билги, жаштарга дем күч бере алчу мекендештер менен тааныштык. Алардын баскан изи, жасаган аракети албетте ар бир көрүүчүнү кызыктырат. Түстүү үйлөр мурун ошол баягы булар викингдер жанакы алыска кеткенде анан үйлөрдү ушул аркыл түстө коюп ушу келатканда таанымал кылган да. Атайын салышкан. Атайын. Бул кишини дүйнө жүзү ушул Данияны ушул киши аркылуу дагы билет десек жаңылышпайбыз. Ушул бульварды, ушул көчөнү дагы ушул Ханс Кристиан Андерсен деп, Андерсен бульвары деп ушул жерде, а бул болсо мэрия, шаардын мэриясынын имараты. Дагы бир Копенгагендеги эң туристтер келген, сөзсүз келип көрө турган жер. Жанакы биз көргөн Кристиан Андерсендин жомогундагы русалка, суу периси. Данияда бул пародалар боюнча фестивалдар өтөт, ошол шоу деп коет, ошол шоудорго катышып, бизде аябай көп награжденияларды алган уйлар бар бул жакта. Бүт бары мыйзам ченемде, мыйзам толугу менен иштейт да. Кандай мыйзамдар болсо, анан сен ким экенсиң, кайсы жактан келдиң, ал маанилүү эмес. Сен адам катары мамиле кылышып, сен менен ошол адам катары сүйлөшүшөт да, мындайча айтканда. Данияга саякат жасоо менен Даниядагы мекендештер долбоорун калтырбай көрүңүздөр. Жакында Регион жана Door Life Media YouTube каналында. Гүл сүйбөгөн жан барбы, гүл көтөрөт маанайды деген сөз дагы бекерден айтылбаса керек. Анткени гүл ар бир адамдын көңүлүн көтөрөт, кесиптешим. Ооба, сөзсүз түрдө баягы жогоруда айттык, өзгөчө айымдарга дейт. Биз айымдарды гүлгө теңейбиз да, мына ошол жакшы маанай тартуулаш үчүн кичине чөгүп турган, кичине кайгырып турган айымыбыз боло турган болсо, гүл берсеңиз сөзсүз түрдө маанайы жайдары болочу. Ооба. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто мына ушундай өзгөчө гүлдөрдү жасаган, анан дагы ар бир гүл өзгөчө, анан жарык берип дагы турат экен, түндө уктаганда токко сайсаңыздар, светильник катары дагы иштеп берет экен. Махабат Жээнбек кызы бүгүн бизде конокто. Ооба, урматтуу мекендештер, сиздер азыр баракты алыңыздар, калем сапты алыңыздар дагы. Ар бир көрсөткөн нерсени, мына азыр ушул жерде Махабат айым бизге баарын көрсөтүп айтып берет. Ошол нерсени жазып эске тутуп алыңыздар дейли. Керек болот сөзсүз түрдө. Махабат айым, менин бул жакта ыраазычылык каттарыңыз аябай көп экен. Бир аз айтып кеттиңиз. Бул жакта Чүй облусунун Аламөдүн району Чокморов айыл өкмөтү тарабынан берилген ыраазычылык кат бар экен. Бул жакта жылдын мыктысы кыргыз туусу төш белгиси жана ошондой эле жылдын мыкты ишкери диплому менен сыйланат дейт. Мына баракелде караңыздарчы. Бир аз өзүңүз айтып бериңиз. Ушул сыйлыктардын баардыгы ушу эмгегимдин аркасынан, эл эмгегин жер жебейт дейт. Канча мээнет кылсаң өзүрүң көрөт экенсиң. Мен дагы баягы эң чоң ийгиликтер майда кадамдардан башталат дейт го. Башында ушу асастан бирден экиден жасап азыр уже күнүгө 10дон 20 гүлдөн жасап, региондорго салабыз, ресторандарга дагы жасап, кафелерге дагы жасап азыр коюп атабыз, Кудайга буйрса. И күндөн күнгө менин баягы кардарларым дагы, окуучуларым дагы, анан менин гүл сүйүүчү айымдарым дагы көбөйүп атат десем жаңылышпайм. Азыр эми бизге үйрөтүңүз, эмне жасайбыз? Колубуздан келе турган эң оңой бат жасап. Тюльпанды Тюльпанды жасайлы, Ушуну жасайлы.
жасап эртең мененкисин сизге алып келип. Изолондон Бул изолон. кесип алып келдиз. Менен кесем. Муну караңызчы, сонун жасап тура. Сонун. Ушунун баарын жасап коюп туруп, бир үйгө, бөлмөгө, балким терезенин алдынабы шыгылып бир жерге коюп койсоңуздар, сөзсүз түрдө ошол жердин көркүн ачып турат. Мынтип даярдап алабыз. Изолон. Мырзабыз бассын, биздин. Ооба. Күчтүүрөөк. Биз күчтүүрөөк. Мону колуңузга кармап туруңуз. Бул ошол гүлдөгү мынакей Форма. гүлдүн эмелерин чыгарат экен, сызыктарын чыгарат экен да. Тамырлары дейт. Ушуга басат экенсиз азыр сиз. Мындай кылабыз. Азыр эки бетинен жылытып беремин. Буга коюп туруп анан жылытат экенсиз да? 3 секунд эле басасыз, кыймылдатпайсыз азыр. Фенди. 3 секунд эле. Бул строительный фен, көбүнчөсүнүн мырзаларда болот го. Анан азыр гүл жасаган айымдардын бардыгы, ушу гүлдүн форманын бардыгын ушу фен менен биз жылытып алабыз да. Эки бетин жылытып алабыз. Если жакшы жылыбай калса, анда формасы чыкпай калат да. 3 секунд эле басыңыз. Катыраак басыңыз болгон күчүңүз менен, азыр күчүңүздү көрөбүз. Басыңыз ата эки кол менен. Көрөбүз азыр күчүңүздү. Кана көрөнүчү. Кесиптешин жасай алат экен гүл. Демек муну айымдар эмес, мырзалар дагы жасаса болот экен да? Болду. Болду, кокуй дейт. Ачалыбы? Аябай көп болобу? Алыңыз. Ачыңыз. Өзүңүз аласыз. Мынаса. Мынакей, эстешин. Анан ушуну кесип коебуз, Ооба, дагы бир жолу басып көрүңүз, катыраак басыңыз. Мындан да катыраак басыңыз. Үстүнөн акырын басып койсоңуз. Басайынбы? Ооба, катыраак басыңыз. Болду. Болбойт. Жарабайт, ооба. Болгон күч менен басыш керек да. Монтип туруп эле. Материал мынтип басыш керек экен, ооба, бир эле басыш керек, 3 секунд болду. А если буну аба киргизбей дароо басыш керек экен. Бул материал муздап калганда бизи түшпөй калат да. Канарсыз. Ошондой бекен чын эле көрөлү. Мынакей аз түшүп калды. Бунусу жакшы түшүптүр, буга караганда. Мынакей. Экинчиңиз жакшы болуптур. Демек муну курулуш фен менен ысытып алгандан кийин дароо басыш керек экен. Ар бир жумуштун өзүнүн түшүндүм. Эмелери болот, нюанстары болот. Анан муну жөн эле кайчы менен кесип коебуз, Ооба, меңиз. Bundan дагы басыш керекпи? Бул 1 2 3 6 экен. 6 даярдаш керек болот экен, кескенде дагы бул эме турбайбы? Жумшак эле экен, мындай оңой эле кесилет экен. Сулуу кылып кесиңиз. Жок, мындай эле кесип коеюн. Ичинен башын чыгарсаңыз кесиптеш. Жок, мен кесип коеюн деп эле кесип атам да, токтоп туруп. Четин. Жок, бул жагынан кесиш керекпи? Ооба, түбүндө турат го, ошол. Түбүнөн кесиш керек, сурабаш керек да. Билген кишиден. Мондайды атайын жазаттырасызбы же атайын саткандар барбы ушундай? Булар Россиядан келет, Кыргызстандан албайбыз материалдары. Кореяныкы, анан Россияныкы, Кытайдыкы болот экен. Бирок китайский колдонбойбуз, только Россияныкын колдонобуз. Анткени качествосы дагы жакшы. И кепилдигине дагы аябай жакшы гарантия беребиз да. Прям уверен. Мынакей, ондой болот экен да. Кыргызстанда базарларда материалдарын сатып ала албайбыз да. Монтип жасап алат экен. Анан ушул канча даана керек делет? 6 штук. 6 штукту ушинтип 6 даананы чаптап жагат экен. Анан кескен дагы мындай көрүнгөндө катуудай көрүнөт экен, бирок иштегенде жумшак кармаганда эчтеке болбойт. Ийилчек болот экен да. Эчтеке болбойт. Жуусак дагы болот. Болгону бул жумшакта тытып айырып. Анан кээ бир жаш балдар болот, ручка менен жазып, айырып тытып салат да. Ошондо эле жараксыз болуп калат. А так ага чейин тура берет. Эчтеке. А бул сабагын эмнеден жасагансыз? Сабагын ортосуна биринчи могу зымга тюльпандарды чаптап алабыз. Анан кийин алтыгы сабагын бул кийгизилген шланги караңыз. Кана? Бул шлангынын үстүнө анан ороп чыгат экенсиз да? Жашыл сабагын оройбуз дагы, анан жалбырак. Бул катуу туруш үчүн ичинде темир салат экенсиз. Зым салабыз. Зым салат экенсиз, Кана кесиптеш чаптап көрбөйлүбү, балким мынтип. Меңиз. Мейли кесиптешин жасасын. Сеттен баштабайсызбы? Сары. Бул ошондо бунун сыртынан
Кантип чаптайт эми муну? Кантип чапташың керек? Меңиз. Клей менен чаптайт экен. Клей менен. Бул ошондо түшүнүгүм боюнча муну кийгизет окшойм мындай, Жок, кийгизбейсиз, биринчи зымга чаптап аласыз да. Өзү көрсөтүп берсин. Мен көргөзүп берейин Ооба, анан биз улап кетели. Келиңиз. Мынакей. Могу светтен баштайын, буундан жалгыз да. Ооба, сарыдан жасай бериңиз. Бул жак учуна эле клей сүртөбүз биринчи. Дагы чымчып алабыз. Бул биринчиси да. Ортосуна дагы баягы урукчалары болот го. Жасап көрсөтө бериңиз. 5 мүнөткө жетпеген эле убакыт кетет. Эң башкысы пистолет клей керек экен. Жардамчыбыз пистолет, форма и строительный фен. Биздин жардамчыларыбыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, бүгүн биз түз эфирден мына ушундай Махабат айымдан мастер-класс көрсөтүп жатабыз сиздерге. Тюльпан гүлдөрүн болгону 5 мүнөттө эле жасайт экенсиз да. Анан мына ушундай себетке салып туруп, анан арасынан кээ бирлерин күйгүзүп койсоңуз кандай керемет, кандай сонун көрүнөт. Ооба. Биринчи жалбырагын чаптап бүттүм. Бүткөндөн кийин жабыштырыш керек экен, мына мынтип Жалбырактар бири-бирине, кайра бул жагына эле тамчылатып эле коебуз клейди. Тамчылатып мына ушундай гүлдөрдү кантип жасап алуу жолун Махабат айым көрсөтүп жатат. Оңой экен, чынында эле изолон көрүнгөндө катуудай, анан кантип иштейсиң деп ойлошуң мүмкүн экен, аябай жеңил, эскенде дагы оңой экен. Мынакей, караңыздар. Даже колго жасалганы дагы билинбейт. Ооба. Биз көпчүлүк учурда ушундай гүлдөрдү жана офистерге керек болот, же болбосо кандайдыр бир мекемелерге керек болгондо Кытайдын гүлдөрүн алабыз го. Ооба. Өзүбүз жасаган гүлдөрдү алсак болот экен. Кытайдан эмес, мына ушундай өзүбүздүн кол менен жасап, Ооба. кооздукка бөлөп койсо болот экен, Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи. Мынакей, 5 мүнөткө жетпеген убакыт кетет. Караңыздар. Как будто колго жасалгандай эмес да. Толук бүтө элекпиз. Канакей. Мунун сыртынан. Мына сага. Караңыздарчы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына баракелде, мына колго эжекем айткандай, колго жасалгандай эмес. Ошондуктан ар бир баягы деталим болобу, ар бир кандай чапталып атат, кандай нерсе менен даярдалып атат, кандай болот, ошонун баарын өзүңөр жазып алыңыздар, урматтуу мекендештер. Баягы заметка болсо дагы өзүңүздөр барак калем саптап келип туруп жазып алсаңыздар болот, эгерде өзүңүздөргө да сактап калсаңыздар болот. Ооба. Бизде суроо бар экен, саламатсыздарбы? Махабат эже канча сомго үйрөнсөк болот курсту дейт. Эми кайра дагы бир сир айтып берип коюңуз эми. Жаңыдан кошулган окшойт. Инстаграм баракчамда реклама кетип атат. Курс боюнча. Бир эле гүлдү жалгыз үйрөнбөйсүздөр. Бир акчага сиздер 3дөн, 2ден гүлдөрдү бөлүп үйрөнүп алышат да. Жалгыз эле бир эле гүлдү үйрөнөм деп келбесип, мындай 3-4 гүлдү үйрөнсөңүздөр болот. 5000 сомдон башталат. Канчалык көп үйрөнсөң, мына ушундай канчалык көп түрүн үйрөнсөң, ошончолук байка кардарың көп болот, сатууда табарың көп болот. Бул сыртынан чапталып аткан эмне чапталып атат азыр? Тейп лента. Тейп лента. Сабагы. Башын эле клейлеп алат экенбиз дагы. Калганы бул жак өзү клей да. Ороп кете берет экенбиз. Бир аз тартабыз дагы өзү. Караңызчы кесиптеш, баардыгы түп-түз келет, Ооба. Кадимкидей. Кошуп, клейлеп койсок да болот, атайын. Мынтип койсок да болот. Эки жалбырак кылсак, бир жалбырак кылсак дагы боло берет экен, өзүбүз карап көрөт экенбиз. Өзүбүзгө жаккандай каалашыбызча жасап алсак болот. Эми аяк жагында кайра клей чаптап койду окшойсуз. Бүткөндөн кийин кайра лентабыз ажырап кетпеш үчүн кол менен үзүлөт. Бул кагаз да. Кол менен ачып туруп эле клей сүртүп коебуз дагы. Мынакей.
бул сизге. Мунаса, баракелди. Чындап эле 5 мүнөткө 5 жетпеген мүнөткө жетпеген убакытта жасап койду. Эми сиз жана айтып өттүңүз, мен ороз айына карата мына ушул гүлдөрдү үйрөнүүгө кайрымдуулук кылам деп. Ошол кайрымдуулугуңуз боюнча кайра айтып коюңуз, жаңы кошулгандар угуп алсын. Бир жылда бир эле боло турчу биздин сабагыбыз мастер-класстагы и жандуу эмес көбүнчөсүн. Только мастер-класс, онлайн мастер-класс болот. Ороз айында эле ар бир жылда бир эле боло турчу ошо ороз айында биз кайрымдуулук кылып 10 гүлдү болгону 500 сомго гана үйрөнө алышат. Гүлдү жакшы көргөн, ушу үйрөнө албай жүрө, мисалы үйрөнгөм келет, бирок акчам жок, же болбосо шартым жок деген айымдар көп. Көп да. Ошон үчүн ошондой эжекелерге жардам болсун деп биз кайрымдуулук кылдык. 500 сомго ошо көп гүлдүн түрүн үйрөнө алышат. Анан ал жакта керектелүүчү материалдарды кайсыл жактан алат, кантип алат, аты эмне деп аталат, бардык маалыматтар берилет. Ал кайтарым байланыш болот. Региондогу эжекелердин бардыгына өзүм материалдардын бардыгын даярдап, инструменттеринен берип, бүт бардыгын даярдап салып беребиз. Кайсыл жактан алам деп бара тартпайт экен. Жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз дагы мына ушул махабат айым аркалаган өнөрдү үйрөнгүңүз келсе, мына ушундай өзгөчө кооз гүлдөрдү жасагыңыз келсе, үйдөн отуруп эле сиз дагы бала чакаңызды карап, ошол эле учурда акча табууну кааласаңыз, анда мына ушул өнөрдү үйрөнүп алсаңыз болот экен. Урматына гана бир эле жолу мына ушундай кайрымдуулук курсун сатат экен. Болгону 500 сомго 10 гүлдүн түрүн үйрөнөт экенсиз, кесиптеш. Ошондуктан чакырабыз жалпы мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, үйрөнүңүздөр, өзүңүздөргө пайда. Махабат айыбызга ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул таңда келип, жалпы журтубузга ушундай сонун пайдалуу кеңештерди берип, мына ушундай студиябызды көркөбөлөп бергениңиз үчүн алгалай бериңиз. Ишиңизде ийгилик болсун эле, сизге эркин микрофон болсун. Жалпы жумурай журтка кайрылуу болсун. Рахмат. Эмне демекчимин? Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Гүл сүйүүчү айымдар, баарыңыздарды жандуудагы и онлайндагы мастер-классыма чакырамын. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто Махабат Жээнбек кызы болду. Биз болсо адаттагыдай эле бүгүнкү көрсөтүүбүздү мына ушундай өзгөчө сонун атмосферада, жакшы маанайда жыйынтыктоону эп көрүп турабыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Эмки эфирден жолукканча сак саламатта аман эсен болуңуздар.